Саламатсыздарбы туугандар. Бүгүн дагы бир жолу ушундай вертикалдуу видео. Муну смартфондон караганга абдан ылайыктуу болот. Ал эми мындай телевизор форматында карайын десеңиздер ылайыксыз болот да кичине. Бүгүн ушул видеом Chat GPT'ге дайындалган. Тема ушундай: Chat GPT. Муну эми билесиздер, дүйнө жүзүндө IT программисттер, текст менен иштеген адамдар азыр аябай катуу ушуга кызыгып жатат. Мусулман туугандар муну шайтан деп атат да, акыр замандын белгиси деп атат. Окумуштуулар бул абдан баягы дагы бир кадам дейт, жасалма акылды жаратууга дагы бир кадам деп атышат. Илон Маск өзү дагы ошол Chat GPT'ге акча кошкон, аракет кылган, айтып атат. Бул жасалма интеллект келечекте өнүксө адамзатты жок кылышы мүмкүн. Ошон үчүн абдан абайлаш керек деп жатат. Мага окшогондор, мен мисалы үчүн ушул Chat GPT'ни 6-7 ай мурда уккам биринчи жолу ушундай нерсе болоорун. Анан версиясы, 3-чү версиясы өткөн жылдын декабрында иштеп баштаганда, мен декабрдын аяктарында ачып көрүп калгам, катталып иштеп. Негизи муну аябай жакшы нерсе деп эсептейм. Бул деген эми жасалма акылдын толук варианты эмес. Бул деген жасалма акылдын алдында турган ушундай бир кадамы чын эле. Анткени бул деген толук кандуу адамдын акылына окшогон акыл эмес. Бул биринчиден дүйнөнүн бүт маалыматына ээ, жана тексттердин ар кайсы варианттардын, программисттердин вариантына ээ аналитикалык алгоритм. Мындан сырткары, аналитикалык алгоритмден сырткары, бул деген нейросеткадан принципи менен түзүлгөн, адамдын акылына жакындаган. Толук боло элек адамдын акылындай, бирок окшош принциптерди колдонот, ошон үчүн жакындап баратат. Бул деген нерсе адамдын акылынан да күчтүү болот, анткени заматтын ичинде абдан көп маалыматты иштеткенге, тапканга, серептегенге күчү жетет. Муну мен жумушума да колдонуп жатам, иш ар кандай максаттарга колдонсо болот. Мен деген ишенем, келечекте жасалма акыл пайда болот, жасалма акыл өз күчүнө кирет, роботтор өз күчүнө кирет, жасалма акыл менен коштолгон роботтор өзүн өзү жасай башташат. Алар деген эгерде биз туура барын кылсак, жарандык укуктарды бизден сурап, бизден укмуш болуп, биз менен балким биригип, акылыбызга түзмө-түз мындай кошулуп, биз менен кошо жаңы адамзатты кура баштайт. Ал адамзат жарым-жартылай автоматикалык роботтордон туруп калышы ыктымал. Эгерде биз деген ушул жасалма акылга жарандык укук бербесек, жанага каршы чыксак, жасалма акылдын эгерде өндүрүштүк системаларды колго алса, кийин келечекте бизди жок кылышы ыктымал. Илон Маск айткандай, башка дүйнөнүн акылдуу адамдар айткандай, жасалма акыл эгерде адамдын өзүн душмандай көрсө, адамды жок кылганга толук кудурети жетип калат келечекте. Азыркы тапта болсо, бул бир гана баштапкы кадам. Бул деген толук интеллект эмес. Бул деген анын жолундагы бир кандайдыр бир жолу. Эми Chat GPT'ге өтөлү. Мынакей мен катталгам, кирдим. Кыргыз туугандарым, кыргызча сүйлөп атам мен сиздерге, бирок англисче сүйлөшөм Chat GPT менен. Анткени англисче бул деген жакшыраак түшүнөт, жакшыраак жооп берет. Мен ошону суроолу берип, анан которуп турам. Анда эмесе кеттик. Биринчи суроо: сен кимсиң деп сурайм. Сен кимсиң, Chat GPT деп сурайлы. Бул деген маалыматтык видео. Сиздердин назарыңыздарга. Мына мен сурадым: сен кимсиң, Chat GPT? Салам дейт: мен Chat GPT. Абдан чоң тил модель менен өнүктүргөн OpenAI компаниясы аркылуу уюштурулганмын. Менин максатым адамга жардам берүү.
мен деген адамдар менен сүйлөшүп, коммуникация түзүп, мындай чыныгы адамдын ортосундагы сүйлөшүүлөргө окшош маектерди курганга багытталгам дейт. Мен абдан жакшы мындай машыгуудан өттүм дейт. Мен деген маалыматтарды алдым дейт. Анан көп ресурстарды алдым. Анан ошолор ресурстарды так жана жардамым тийчүдөй болуп, жардам бергенге, жоопторду даярдаганга даярмын дейт. Менин максатым дейт, силерге эң жакшы мындай маалыматты, тажрыйбаны берүү жана кандай мүмкүнчүлүгүм болсо, ошол мүмкүнчүлүк боюнча силерге жардам берүү дейт да, ошол. Англисчесинин жообу ушундай дейт. Мен деген ыраазычылык коем. Жакшы жооп бердиң. Эмки суроону берейин дейм. Кечиресиздер, кичине чакап кеттим. Анда эмесе эмки суроом. Сен деген роботтор менен роботторду башкара аласың бүгүнкү күндө? Do you can manage drones and robots switch to you? Сен деген сага дрондорду, роботторду кошсо аны менен башкара аласың деп сурап атам. Мына жообун тез жазды. Мен деген ушул жасалма акыл жана негизги тилге багытталган жасалма акыл модели катары мен физикалык түрдө түзмө-түз дрон менен роботтор менен башкара албайм дейт. Бирок мен деген ушул дрон менен же роботтор менен башкаруу жөнүндө ушул маалыматты бере алам дейт. Жана сунуштарды бере алам, кантип алардын иштөөсүн жакшыртуу жөнүндө. Алардын жанакы туура колдонуу жөнүндө, жакшылык, эффективдүү колдонуу жөнүндө сунуштарды бере алам дейт. Кошумча мен деген ошол маселелердин таба алам дейт. Анан боло турган проблемаларын, кыйынчылыктарын алдын ала алам дейт, ошол девайстардын, роботтордун, дрондордун. Анан мен деген жакшы кеңеш бере алам, кантип аларды колдонсо болот жана кантип аларды жасаса болот. Мисалы үчүн сынып калса. Деп ушундай жооп берди. Анда мен эмки суроомду берем. Жакшы жооп. Good. I satisfied деп жазайын. Thanks. Рахмат деп жазайын. Эмки суроом. Бирок мен бүгүн уккам. Made a selfie using drone camera and developed a code for that. Is it true? Мына мен бүгүн ушундай жаңылык уккам. Сен деген ушул селфи жасаптырсың, дрон колдонуп, дрондун камерасын колдонуп, анан ушул атайын дронду башкарууга код жасаптырсың. Бул чындыкпы деп сурап атам. Бул деген жаңылык чын эле бүгүн болгон. Ушул жаңылыкты мен окугам. Мындай жооп берип атат. Кеч иргиле дейт. Бирок мен ушул тил модели катары мен деген селфи жасаганга жана дрон же камераларды колдонгонго мүмкүнчүлүгүм болбоду дейт. Бирок мен деген ушул аны кантип жасаганга
маалыматты же инструкцияны же болбосо кантип программасын жазганга, код жазганга сунуш бере алам дейт. Менде физикалык түрдө ошол нерселерди башкарууга мүмкүнчүлүгүм жок дейт. Балким дейт, силер деген ушул жаңылык жөнүндө айтып атасыңар. Бул AI powered drone robots. Балким силер ушул даяр селфи жасаган дрондор жөнүндө жаңылыктарды окудуңар дейт. Бирок бул мен эмесмин дейт. Анан менин негизи ишим бул деген жардам берүүчү жоопторду берүү дейт. Анан сиздерге тил негизиндеги баарлашууларга жардам берүү, баарлашууларга баруу дейт да. Кыскача айтканда, ал жаңылык чын эмес деп атат да. Мен деген селфи жасаган жокмун дейт. Демек, жаңылыкты четке кагып атат. Макул. Эмки суроону берели. Мен атым Искендер Шаршеев. Сен мени билесиңби? Деп жазайын. Бирок айтайын, ChatGPT'дин иште чыккандары, разработчиктер айткан, ChatGPT интернетке кошулган эмес. 2001 жылга чейин гана маалыматты билет интернеттен алынган деп айтылган болчу да. Азыр ушинтип жооп беришим мүмкүн. Мына айтып атат, мен деген ушул тилге кошулган модель катары мен деген силердин жеке маалыматыңарды билбейм дейт. Анан мен үчүн бул маалыматка доступ жок дейт. Ошон үчүн мен билбейм сени дейт. Персоналарды билбейм дейт. Эгерде жардам сурасаңар, жардам бере алам, жоопторду бере алам, бирок персонально сиздерди билбейм деп атат да. Макул, буяка жооп жазбай эле жөн эле чоңго коюп коелу, анткени бул деген кандай нерседе жумуш жасады да. Макул. Анда эмки суроо. Мындай сурайын. Эл коркот. Эл коркот. Ошол жасалма акыл өсүп мындай суратам да. Элдер коркуп жатышат. Ошол жасалма акыл өскөндөн кийин бир күнү адамзатты жок кылат. Бул деген мүмкүнбү деп суратам. Анан бул деген өзүн актай баштады да, ChatGPT. Көрөлү, эмне деп жазып атат. Аябай чоң жооп берди. Бул жерден эч кандай мындай далил жок дейт. Жасалма акыл адамзатка чын эле мындай чоң коркунуч туудуруп атканын дейт. Эч кандай мындай коркунучтарды айткан жок дейт жасалма акылдар. Негизи дейт, күчтүү технология катары жасалма акылдын потенциалы ар кандай мындай нерселерге алып келиши мүмкүн дейт. Эгерде бул деген туура жана мындай жакшы коопсуздук менен иштеп чыгылбаса, кандайдыр бир коркунуч туудурат дейт. Бул деген негизи эң чоң коркунучтар AI singularity деген нерсеге мындай таандык калат дейт. Гипотетика боюнча машинелер ошол өнүгүп, интеллекттерин аябай өнүктүрүп, анан адамзатты акылы менен ашып кеткенге мүмкүн дейт. Анан бул дегири нерсе
адамдын башкаруусунан чыгып кетиши мүмкүн дейт. Ошондо адам аны башкара албай калат. Ошондой коркунучтар бар дейт. Эгерде бул сценарий чын эле бул сценарий чын мындай гипотетикалык дейт. Анан көп эксперттер аны ушул маектейт дейт. Анан саясат жасоочулар жана изилдөөчүлөр аябай мындай изилдеп жатышат дейт. Бул жерге этиканы жана ушул коопсуздукту жасалганга, жасалма интеллектти коопсуздуу кылыш үчүн ушундай кандай иштерди жасап жатышат дейт. Анан ушул рисктерди алдын алганга, коркунучтарды алдын алып, ушул маселелерди туудурбаганга аракет жасап жатышат дейт. Бул жерден аябай маанилүү дейт. Жасалма интеллект бул деген адам менен жасалган жана адам аркылуу башкарылат. Анан муну өмүрүктүрүү жана колдонуу адам аркылуу болуп жатат дейт. Азырынча адамдын чечимине негизи негизделген дейт. Ошол эле интеллект өзү чечим чыгарса, ал деген адамдын этикасына негизделет дейт. Ошон үчүн айтат, эгерде жооптуу жана басма кадамдан кадамга анан аябай коопсуздук менен башкаруу менен ушул АИны жасаса дейт. АИ бул деген жасалма акыл адамзатка чоң пайда алып келет дейт. Анан көп жактардан чоң пайда алып келет, көп маселелерди чечет дейт. Анан көп алдында турган ушундай кыйынчылыктарды биз көрө турган чечүүгө жардам берет деп айтып атат. Мен ушуга макулмун. Туура жооп берди. Мен ойлоп атам, сенин жообуң аябай жакшы болду. Анан чындыкка туура келет деп жаздым да мен. Эмки суроону берели. Ошол негизи Кыргызстан жөнүндө эмне билесиң деп сурайын. Кыргызстан жөнүндө эмне билесиң? Кыскача жооп бер деп айтып атам да. Ооба, мен Кыргызстан жөнүндө билем дейт. Кыргыз Республикасы, башкача айтканда Кыргызстан, бул деген бүт жерден деңизден бекилген, ошол кургактыкта бекитилген Централ Азиядагы мамлекет дейт. Казакстан менен түндүктө, Кытай менен чыгышта, Тажикстан менен түштүктө жана Өзбекстан менен батышта камтылган дейт. Анын борбору жана эң чоң шаары Бишкек дейт. Кыргызстанда бүгүнкү күндө 6,5 миллион тегерегинде киши жашайт дейт. Анан Кыргызстан өзүнүн тоолуу аймагы менен белгилүү. Жана Кыргызстанда ушул салттар, көчмөн калктын салттары. Анын тарыхы өтө бай дейт. Кыргызстан экономикасы көбүнчө ушул айыл чарбага жана кен казганга таянат. Анан Кыргызстан бүгүнкү күндө ушул эң негизги маселеси жаңы модерн экономиканы жана ушул ар кандайсы тарапта өнүккөн экономиканы жасоо. Ошол деп Кыргызстан астына маселе катары турат дегенди айтты да. Ушинтип котороюн мен. Жакшы. Эмки суроо. Кыргызстанда эң негизги маселелер кайсы деп сурайын.
Кыргызстандын эң чоң жана таасирлүү маселелери кайсыл деп сурап жатам. Мына жоопторун бере баштады. Которо баштайын. Кыргыз Республикасы бир топ маанилүү андан катуу басым кылган ошо чыңалууларга беттешти дейт. Эгерде кээ бирин айтсак, эң мындай маанилүү бүгүнкү маселелердин биринчи бул политикалык туруксуздук. Кыргызстан бүгүнкү күнү көп ар кандай ушул политикалык ар кандай мүчүлүштүктөргө бир нече жылга ээ дейт. Бунун арасына массалык митингдер, мамлекеттин, өкмөттүн алмашуулары болду дейт. Бул деген нерсе ушул стабилдүүлүктү бузган дейт. Анан өлкөнүн экономикасын жай кылган жана экономикасын жана социалдык өнүгүүсүн жай кылып салган дейт. Экинчи маселеси бул коррупция дейт. Коррупция эң маанилүү маселе дейт Кыргызстанда. Анан бул деген бүт көп жашоо тараптарын Кыргызстандагы мамлекеттеги көп тараптарга мындай таасир этет дейт. Терс таасир этет. Бизнеске, мамлекетке, укукка, укук системасына. Коррупцияны жеңүү дейт. Бул деген өлкөдө мындай транспарент деген тунук жана ушул элге багынган кандайдыр бир мамлекеттик органдарды, саясатты түзүү, өкмөттү элге багынтуу бул эң чоң ушундай тура турган маселелер дейт да. Ушул коррупцияны жеңүү үчүн бул деген мамлекет ишкерлеринин тунук жумушу элге көрүнгөн жана элдин астындагы жоопкерчилиги болуш керек экен да. Экономикалык жактан Кыргыз Республикасы бул деген Орто Азиянын эң кедей өлкөлөрүнүн бири дейт. Экономикасы сыңар толук ушул айыл чарбасына жана кен казууга көз каранды дейт. Эгерде мисалы үчүн ошол бизнес чөйрөнү өнүктүрүш үчүн чет элдик инвесторлорду алып келиш керек эле жана экономиканы мындай аябай ар кандай кылыш керек эле дейт да. Көп тараптуу кылыш керек эле. Бул деген негизи туруктуулукту түзүү, экономикалык туруктуулукту жана өсүүнү мындай алдына жылдыруучу нерсе болмок дейт. Жана ошол кедейчиликти азайтканга дагы ушундай бир жол дейт да. Ушул инвесторлорду тартуу жана экономиканын түрлөрүн көбөйтүү. Төртүнчү маселе бул деген Кыргызстанда билим берүүгө маселе дейт. Билим берүү, ден соолук системасы Кыргызстанда жакшы мындай сапаттуу билим берүүгө жана медикалык кызмат алууга мүмкүнчүлүк чектелген дейт. Эң негизги маселе ушул айыл жергесинде дейт. Айыл жергесинде ушул медицина менен билим берүү системасы абдан алсыз дейт. Ушул айыл жергесине эгерде билим берүү системасын көбөйтсө жана көп мамлекеттик эң маанилүү кызматтарды мындай жеткирсе, бул деген айыл жергесинде адамдын сапатын, адамдын капитал деп коет, сапатын өнүктүрөт эле жана кедейчиликти азайтат эле дейт. Бешинчи маселе бул деген этникалык кагылыштар дейт. Кыргыз Республикасы бул деген көп этникалык коом дейт. Эгерде ушул этникалык коомдо кээ бир этникалык топтордун арасында ушундай кагылышуулар болсо, бул деген көп учурда мындай күч колдонууга алып келет дейт. Бири-бирин жакшылап түшүнүү
жана бири бирин чидоо, ар кайсы этникалык топтордун арасында жүзгүлөсө, бул деген Кыргызстанда ушул биримдикти жана стабилдүүлүктү жаратмак дейт да. Эми мен айтайын, бул деген ChatGPT көбүнчө англис тилиндеги материалдарды окуп жүрөт, биздин тилдеги материалдарды билбейт. Ошон үчүн бизде Кыргызстан жөнүндө китеп, статьяларды көбүрөөк чыгарыш керек. Ошондо англис тилинде сүйлөгөн дүйнө, бул 4 миллиард тегерегиндеги киши биз Кыргызстанды жакшылап түшүнө баштайт эле да. ChatGPT ушул материалдарды алды. Бул эмнени билдирет? Кыргызстан жөнүндө англис тилиндеги материалдар өтө аз дегенди билдирет. Ошон үчүн бул бир аз туура эмес чечим кылып атат да. Бул ойлоп атат, Кыргызстанда этникалык кагылыштар көп депчи. Бул деген мурунку 2010-жылкы англис тилинде чыккан жаңылыктарга таянып жатат да. Бул ушуну билдирет. Бул чоң маселе, чын айтса, өлкө үчүн. Could but not fulfilled. Мындай жазайынчы. But you need to understand our country deeper. 5-нчи маселе. Is not correct. Мен ушинтип жазып атам. Жакшы, бирок сен деген ушул биздин өлкөбүздү тереңирээк түшүнүшүң керек. 5-нчи маселени сен көрсөткөн туура эмес деп жатам да. Бирок баары бир жакшы деп баалап койдум. Эми дагы бир суроо берейин, туугандар. Убакыт өтө көп өтүп кетти. Муну менен сүйлөшө берсем түгөнбөс сөз. Кыргызстандын келечегин жакшыртуу үчүн эмне керек деп сурайм. Шашып жазып кеттим окшойт. Эмнени Кыргызстанды бай, күчтүү жана коопсуздукту жогору болгон өлкө кылыш үчүн эмне кылыш керек деп сурадым. Түбөтө ушул какап-чакап эле жөтөлүңдү көп угуп калдыңар окшойт. Анда эмесе мына жоопторун татыратып атат ChatGPT. Башынан баштап которой эле. Кыргызстанды күчтүү, бай жана коопсуздуктуу кылыш үчүн эмки иштерди жасаш абзел дейт. Бул жерде мамлекет, жарандык ком жана жеке сектор, бизнес биригиш керек дейт, биртиктүү иштеш керек. Кээ бир потенциалдуу жакшы кадамдар чогуу жасалса, эмкилер жакшы болот дейт. Анан ушул кадамдар немкилер дейт да. Биринчи, бул деген мамлекеттик башкарууну жакшыртыш керек жана коррупцияны азайтыш керек. Ачык, тунук жана жоопту бере турган коомду түзүш керек дейт. Бул деген мамлекетте аткарылуучу мыйзамды күчөтүүнү талап кылат дейт. Бул жерде укуктук системанын өнүгүшү керек дейт. Соттордун көз карансыздыгы керек дейт. Соттор шайланыш керек дегендей сыяктуу. Жана ушул антикоррупциялык
коррупцияга каршы болуучу кадамдарды, мындай иш чараларды жасаш керек дейт. Экинчи кадам экономиканы ушул көп тараптуу жана кылыш керек дейт. Көп түрдө кылыш керек дейт. Эгерде Кыргыз Республикасынын бүгүнкү күнү ушул көбүнчө иши ушул айыл чарбачылыкка жана кен казуучулукка багытталган дейт. Экономиканы көп тараптуу кылсаңар дейт, бул деген башка өндүрүш, туризм, информациялык технологиялар жана ушул негизи ошол тараптарды өнүктүрсөңөр жаңы жумушчу орундарды пайда кыласыңар жана экономикалык өсүүнү жандандырасыңар дейт. Мен экономист катары айтар элем, бул жоп кичине толук эмес болуп калды. ChatGPT билбейт экен да, биздин 80% экономикабыз соода экенин билбейт экен. Реэкспорт экенин билбейт экен. Бизде ушул IT сектор өнүгүп атканын билбейт экен. Бизде жеңил өнөр жай өнүгүп атканын билбейт экен. ChatGPT'де маалымат толук эмес экен. Демек, бул жөнүндө англис тилиндеги маалымат дүйнө жүзүндө аз. Бул чоң маселе, туугандар. Демек, биз экономика боюнча китептерди, статьяларды жазып дүйнө жүзүнө таратышыбыз керек англис тилинде. Эмки үчүнчү, бул деген окутуу системаны жана ден соолукту чындатуу системасын сапатын жогорулатыш керек дейт. Бул деген кедейчиликти азайтуунун бир эң чоң жолу дейт. Окутуу системасына аябай көп инвестиция болуш керек дейт. Ден соолукту чындоочу системага, инфраструктураларга өнүктүрүш керек дейт. Анан ушуларды дейт негизи приватизацияга өткөрүш керек дейт. Мамлекеттин колунан алып, жеке секторго берип, мамлекет менен жеке сектордун ортосундагы өнөктөштүктү орнотуш керек дейт. Бул деген ушул бүт мамлекеттик кызматтарга, ден соолукту чындоочу кызматтарга жана билим бериш кызматтарга жакшы мындай көбөйтүүгө жана алдыга жылдырууга жол берет дейт. Төртүнчү, бул деген Кыргызстанда коомдук биримдикти чындаш керек дейт. Бул деген эл калктар, ар кайсы этникалык топтор бири-бирин жакшы түшүнүп жана өлкөдө ушул туруктуулукту орнотуш керек дейт. Бул жерде ар кайсы этникалык топтордун ортосунда баарлашууну, диалогту ушул жогорулатыш керек жана социалдык программаларды өнүктүрүш керек дейт. Ошол кыскасы айтканда. Бул жерден да макул эмесмин ChatGPT менен. Бизде этникалык конфликт деген түшүнүк жок. Катуу этникалык чыңалуу деген түшүнүк бүгүнкү күндө жок. Бирок бул жөнүндө англис тилдүү дүйнө билбейт окшойт. Бешинчи суроо. Бул деген регионалдык жана эл аралык кызматташууну күчөтүш керек дейт. Кыргыз Республикасы дейт бүгүнкү күнү бул Орто Азиянын эң ортосунда дейт жана бүт жолдор бул жерден кайчылашат дейт. Бул деген экономикалык жана стратегиялык байланышууларга кошуналар менен чоң мүмкүнчүлүк берет дейт. Регионалдык жана эл аралык кызматташууну соода аркылуу, инфраструктуралык долбоорлор аркылуу жана коопсуздук инициативалар аркылуу чындатса, бул деген регионалдык стабилдүүлүктү жана экономикалык өнүгүүсүн алдыга жылдыра алат дейт. Ушун менен толук макулмун. Ошон үчүн биз туран армиясын курушубуз керек, кошуналар менен жалпы армияны курушубуз керек, темир жолдорду салышыбыз керек, жана башка. Негизи жооптору жакты мага ChatGPT'нин. Муну менен сүйлөшө берсек таң атат. Күнү түнү сүйлөшө берсе болот. Бул компьютердик алгоритм, биз адамбыз, ошон үчүн ушун менен токтотоюн. Азамат дейин, бирок төртүнчү жана үчүнчү
Improved деп айтайын. Төртіншіден үшінші жоуың ишти жакшыратыш керек. Этник. Жана ушул негизи могу эле жооп жетиштүү болот. Бүттү. Ушуну менен бүттү. Анда эмки видеолордон башка темаларга көрүшкөнчө урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү.